Саламатсыңар балдар. Менин аты жөнүм Кыял Токноалиева. Бүгүн биз эле жардамчы сөзүн өтөбүз. Айрым учурларда негизги этишке эле жардамчы сөзү кошулуп айтылат. Ал негизги этишке ар түрдүү кошумча маанилерди бериш үчүн колдонулат. Этиш сөзгө эле жардамчы сөзү кошулуп айтылат. Элеге жак мүчө уланат. Эле жардамчы сөзү арсар келер чактан кийин уланып айтылышы мүмкүн. Мисалы, мен жазар элем. Бул жерде жаз бул негизги этиш, ар мүчөсү арсар келер чактын мүчөсү, андан кийин ага эле кошулуп айтылды, эледен кийин жак мүчө кошулду. Мен жазар элем, сен жазар элең, сиз жазар элеңиз, ал жазар эле, биз жазар элек, силер жазар элеңер, сиздер жазар элеңиздер, алар жазышар эле. Мисал келтирели. Алар эрте келсе, бүгүн жөнөп кетер элек. Арсар келер чактан кийин эле жардамчы этиши айкашып айтылып, белгилүү бир шарттан кийин келип чыга турган натыйжаны көрсөтсө, келечекте кандай иш болмок экендигин ар мүчөсү аркылуу жана эле жардамчы сөзү аркылуу билгизип турат. Эле жардамчы сөзү адат өткөн чактан кийин дагы, же болбосо чу мүчөсүнөн кийин дагы келиши мүмкүн. Мисалы, мен жазчу элем. Бул жерде жаз негизги этиш, чу адат өткөн чактын мүчөсү, эле жардамчы сөз жана жак мүчө. Мен жазчу элем, сен жазчу элең, сиз жазчу элеңиз, ал жазчу эле, биз жазчу элек, силер жазчу элеңер, сиздер жазчу элеңиздер, алар жазышчу эле. Балдар, мисал келтирели. Мен сабакка дайыма кечикчү элем. Сен сабакка такыр кечикчү эмес элең. Бул жерде чу мүчөсү аркылуу бир кезде болгон окуяны, же болбосо кыймыл-аракеттин узак убакытка чейин созулгандыгын билдирип, ал эми эле деген жардамчы сөзү аркылуу ошол болгон окуяны эстеп, эскерип, баяндап жатканын билдирет. Эле жардамчы сөзү ошондой эле жалпы өткөн чактан кийин, же болбосо ган мүчөсүнөн кийин да кошулуп айтылышы мүмкүн. Мисалы, мен жазган элем. Бул жерде жаз негизги этиш, ган жалпы өткөн чактын мүчөсү, эле жардамчы сөз, жак мүчө. Мен жазган элем, сен жазган элең, сиз жазган элеңиз, ал жазган эле, биз жазган элек, силер жазган элеңер, сиздер жазган элеңиздер, алар жазышкан эле. Балдар, мисал келтирели. Алар бул катты министрге жазышкан эле. Бул жерде дагы балдар окуя кайсы бир убакта болуп өткөнүн жана ошол окуяны кайсы бир баянdoочу эстеп, баяндап бергенде эле жардамчы сөзүн колдонду. Эле жардамчы сөзү айкын өткөн чактан кийин дагы, же болбосо мүчөсүнөн кийин дагы уланып айтылышы мүмкүн. Мен жаздым эле. Сен жаздың эле. Сиз жаздыңыз эле. Ал жазды эле. Биз жаздык эле. Силер жаздыңар эле. Сиздер жаздыңыздар эле. Алар жазышты эле. Мисал келтирели балдар. Сабакта силер да отурдуңар эле. Бул сүйлөмдө дагы эле жардамчы сөзү аркылуу окуянын кайсы бир убакта илгери болуп өткөнүн, анан ошол окуяны кайсы бир баяндаган инсан айтып берип отурганын билдирет. Бул слайдта балдар сүрөттөр берилген. Ар бир сүрөткө эле жардамчы сөзү менен сүйлөмдөр түзүлдү. Анда окуп көрөлү балдар. Сен кичинеңде сонун ырдачу элең. Бул сүйлөмдө бул жерде чу адат өткөн чактын мүчөсүнөн кийин эле жардамчы сөзү кошо айтылды. Кийинки сүйлөм. Бул гитараны сумдан алган элем. Бул жерде ган жалпы өткөн чактын мүчөсүнөн кийин эле жардамчы сөзү берилиптир. Акыркы сүйлөм. Анара дайыма китеп окуп отурчу эле. Бул сүйлөмдө дагы чу адат өткөн чактан кийин эле жардамчы сөзү берилиптир. Эленин суроолуу формасы беле болот. Ал кандай түзүлөт балдар? Эле дегенге
Б суроо мүчөсү уланып, ал беле деп өзгөргөн. Демек, белеге андан кийин жак мүчөсү уланат, андан кийин суроо белгиси коюлат. Мисалы, сен сабакка кечикчү элең. Бул оң формасы, сүйлөмдүн оң формасы. Эми суроолуу формасы, сен сабакка кечикчү белең дегенде эленин ордуна белең деп суроо бердик жана суроо белгисин койдук. Эми сүйлөмдөргө көңүл буралы. Мисалы, биринчи сүйлөм. Сен жайлоодон атка минер белең. Демек, эле дегендин суроолуу формасы белең болуп, суроо белгиси коюлду. Акыркы сүйлөм. Алар бири-бирин таанычу беле дегенде дагы эленин ордуна беле деп берилди жана суроо белгиси коюлду. Балдар, ошону менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.